Мындан 2 күн мурун тагыраагы 16 декабрь күнү мамлекеттик ипотекалык компаниясы тарабынан курулган алгачкы турак жай комплекси расмий түрдө тапшырылган болчу. Мындагы батирлердин ачкычын президент Садыр Жапаров өзү табыштап кеткенин эсиңиздерге сала кетели. Өзүңүздөргө маалым болгондой, дал ушул тапта аталган турак жай комплексинен батир алган биздин жарандарыбыз акырындык менен өздөрүнүн батирлерине көчүп кирип жаткан кези. Алардын бири биздин Айжан эже, жаңыдан гана биз таанышып турабыз. Ал дагы мына ушул турак жайдан 3 бөлмөлүү батир алган. Саламатсызбы? Биринчиден конушуңуз кут болсун дейлик. Анан айтсаңыз, бүгүн ачкычын алыптырсыз, Бүгүн алгачкы жолу киресиз. Ооба. Бирок өткөндө ачылыш болгондо кирип чыкканбыз, бир серия көрүп кеткенбиз. Азыр ошондон кийин экинчи жолу киришибиз. Негизи айтсаңыз, качан турдуңуз эле кезекке? 4 жылдан ашып калыптыр. Анан бизге жетиси чалып, ошо мамлекеттик компаниядан чалышты, ипотекалык келип бизге менен жолугуп документтер бүтүрөлү деп. Ошо баягы көптөн бери үй ала албай ошонун жардамы менен алып атышат, үйлүү болуп атышат. Азыр көрсөңүздөр 549 батир берилип атат. Абдан эмоциялар күчтүү, абдан сонун эмоциялар, жагымдуу эмоциялар, ыраазычылык. Анда чогуу көрөлү, үйүңүздү. Жүрүңүздөр. Бисмиллахиррахманиррахим. Көргөңүз кут болсун, эжеке. Айжан Адырбекова 2006 жылдан бери Шенала Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин электрондук китепканасында инженер-программист болуп иштеп келет. Өмүрлүк жолдошу экөө учурда 3 уулду тарбиялап жатышат. Ушул кезге чейин шаарда туруктуу жашаган жери жок, айына дээрлик 35 000 сомго батир жалдап жашап келишкен. Ал эми мамлекеттик ипотекалык компаниясына мындан 4 жыл мурун баштапкы төлөмсүз шарт менен кезекке туруп, эңсеген күнү жетип келди. Эми көчүп конуп жашаган күндөр артта калды. Мындай мүмкүнчүлүктү түзүп берген өлкө жетекчилигине ыраазычылык да билдирүүдө. Расмий ачылыш күнү келдик, президентибиздин каалоо тилектерин уктук. Ар бир кыргызстандык үйлүү болуш керек, үйсүз калбаш керек дегенде мен да толук кошулам. Себеби өзүбүздүн мекенибизде өзүбүз үйлүү болушубуз керек да, батирлеп жүрбөшүбүз керек. Анан ушунун натыйжасында мына азыр 549 үй бүлөлүү үйлүү болуп отурат. 10% төккөнбүз, бирок 10% жок дагы берип жатышат да. 25 жылга берип атат. Меники ошондо льготалык ипотека 25 жылга 4% берет. Маалым болгондой, бул батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу кезекте турган социалдык багыттагы кызматкерлерге жана ошондой эле курулушка 50% үлүш кошуу шарты менен кирген мигранттарга жана башка жарандарга берилген. Мамлекеттик ипотекалык компаниясы тарабынан курулган бул курулуштун дагы бир айта турган жагдайы, курулушка жаланган ата мекендик курулуш материалдары пайдаланылган. Адистер салыштырмалуу ата мекендик материалдар башкага караганда бир топ эсе сапаттуу деп дагы айтып жатышат. Жада калса, мына ушул биз турган лифт дагы Кыргызстанда чыгарылган. Өзүңүздөргө байкалгандай эле, киргенде эле кыргыз күйлөр жаңырып, кыргызча сүйлөп турат. 4-кабат. Эске салсак, президент Садыр Жапаров узак мезгилден бери үйгө муктаж жарандарды турак жай менен камсыз кылуу маселеси мамлекеттин алдындагы негизги милдеттерден болуп келгенин белгилеген. Ал эми жарандарды үйлүү кылуу максатында ири долбоор ишке ашып, учурда өлкө боюнча 40 000 жакын батирдин курулушу жүрүп жатат. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.